2023 жылы социалдык фонддун негизги киреше булактары кайсылар жана алардын мурдагы жылдарга салыштырмалуу динамикасы кандай? Кыска жооп берип. Негизги киреше булагы бул камсыздандыруу төгүмдөрү. Камсыздандыруу төгүмдөрү жалпы түшкөнү 63 миллиард 964 миллион сомду түздү. Рахмат. Экинчи, фонддун каражаттары кайсы багыттарга бөлүнгөн жана алардын кайсынысы көбүрөөк каржылоого ээ болгон? Бул основной каражаттар бул пенсионный фонд, мамлекет, фонд обязательного медицинского страхования, фонд оздоровления трудящихся. 3 фондко бөлүнөт. Ушул мына пенсиялык төлөмдөрдүн канча каражат бөлүнүп деп атабызбы? Ошо бүгүнкү күндө пенсионерлерге өз убагында төлөп берүүгө бюджет жетиштүү болуп атат. Болду да, туурабы? Ооба. Рахмат. Төртүнчү, бул аудитке тиешелүү болсо керек. Фонддун каражаттарынын эсебинен калктын аярлуу катмарын колдоо жана социалдык тейлөөнү жакшыртуу пландары канчалык деңгээлде аткарылган? Кыскача. Акыркы 3 жылда ала турган болсок, 22 жылы пенсияны 33%га көтөрдүк, 23 жылы пенсияны камсыздандыруу бөлүгүн 38%га көтөрдүк. Мына быйыл көтөргөнүбүз болсо 18%га көтөрүп атабыз. Алды жагын болсо пенсионерлердин жашоо минимумуна жеткизип атабыз. Жалпысынан 3 жылга ушул көтөрүүгө кошумча бизге 60 миллиард сом каралып атат. Бүгүнкү күндө биз сарптаган акча, кетирген акчабыз 47 миллиард сом кошумча. Рахмат. 23 жылга карата фонддун каражаттарынын сарпталышын текшерүү жүргүзүлгөн жана кандай мыйзам бузуулар аныкталган? Сиз жооп берип койсоңуз. Кайсы региондордо көбүрөөк мыйзам бузуулар болгон? Мен жооп берип койсом болобу? Ооба, сизге. Бекмырза Аскарбаевич, бул жерде негизинен бюджеттик квалификацияларды коддорду колдоонда 214 миллион 377,9 миң сомдук бузуулар аныкталган. Анчын негизгиси аппаратта, значит, ведомство караштыруу жана бюджеттик каражаттарды алуучуларга берүү жана багыттоо 204 миллион 618 миң сом. Бул маселе боюнча тийиштүү материалдар Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын укуктук бага берүү үчүн өткөрүлүп берилди. Ошондой эле Сиз кыскача эле айтсаңыз, канча карыз болушкан, кайсы региондордо көбүрөөк болгон? Ошолорду кыска айтып коюң, канчасы өндүрүлгөн? Канчасы жазага тартылды? Бул боюнча жалпы эле республика боюнча бизде 214 миллион 377 миң сом аныкталды. Анын ичинен эмгек акы иш сапар чыгымдарга 5 миллион 360 миң сом, а региондор боюнча бизден таблица түрүндө бар, мен сизге берип коем аны. Обязательно берсеңиз, кайсы региондор канча? Анан сиздер болгондон кийин укук коргоо органдарына бересиздер да, туурабы, региондор боюнча? Мыйзам бузууларды же өзүңүздөр чечесиздерби? Жок, бердик. Ошол боюнча дагы макул. Рахмат. Так, 7-нчи. Фонд балалуу үй бүлөлөрдү жана калктын социалдык жактан аярлуу катмарларын колдоо боюнча программаны канчалык ийгиликтүү аткарып жатат? Кыска. Бул бизге эмес го, бул соцзащитага суроо. Жок, фонд деп атам мен. Биз пенсия боюнча. Так, кийинки, мына сиздердин эме таблицада жүрөт да. Мына жерде 1 январга карата кредиттик карыздоо тууралуу маалымат берипсиздер да. Бишкек суу каналы менен Ош шаар боюнча. Бишкектики 6-9 деп турат, мен билгенден 6 миллион 900 болсо керек, туурабы? Оштуку 1 миллион 800 да, ушуну түшүндүрмөс берсеңиз. Салык кызматы жооп берип койсо болобу бул маселе боюнча? Кимге тиешелүү болсо жооп берсин. Салык кызмат барбы? Жооп берип койсун. Саламатсыздарбы? Умтулов Нурлан, салык кызмат төрагасынын орун басары. Кечиресиздер, кайталап коесузбу?
Ол жерде 2024 жылдын 1 январына карата жеткирүүчүлөр боюнча кредиттик карыздар тууралуу маалымат берип атасыздар. Ошол таблицаңызды карасаңыз, Бишкек суу каналы, Ош суу каналы деп турат. 6918. Эмне болгон карыз, кандай, мындай түшүндүрмөсүн берсеңиздер. Аны биз тактап сизге берелик анда, ошо маалымат боюнча. Мен түшүнбөдүм. Данияр Эмрекович, Айтып бериңиз. бул боюнча эч ким билбесе, мен бул жака эмнеге жазышат дейм да. Эмне жооп бере албайсыздар? Бул отчетубуздабы? жок, Отчетунда жок. Бересиз, Турат, өздөрү берип атат. Таблицаны берип атат. Бул жерде- Эмне таблицаны жөн эле жазып бересиңерби? Бул жерде таблицада бизде жок болот. Тиги мен- алардын карызы болсо бул камсыздандыруу Бар төлөмдөрү экен. боюнча эле карызы болот, башка карыз Бул жок аларда. суунун карызы жөнүндө болот. Өзүңүз тааныштырып кеттиң. Жок, силер берип атпайсыздар, туурабы могул жака? Төрөгөнүн орун басары Жумаулуу улан бул да 1 январга карата жеткирүүчүлөр боюнча кредиттик карыздар тууралуу бул суу маселеси болуп атат. Бишкек суу каналы и Ош задолженность. Жок, эмне задолженность? Ошону айтыңыз деп атам да, мен билейин деп атам да. Эмне карыз? Кредит карыз деп атасыз. Кандай карыз? Мен мисалы үчүн Ош шаар боюнча түшүнүгүм бар да, ошон үчүн сурап атам. Каяктан карыз? Бул биздин бюджеттен карызбы? Же болбосо банктан карызбы? Жок, биз мындай болуп атат да, суу карыздар боюнча биз сууга карыз болуп атпайбыз. Ошону көрсөтүп атабыз, кредиторская задолженность деп. Ким? За декабрь месяц. Биз деген ким? Соцфонд. Соцфондбу? Да. Сиздер карызсыздарбы? Биздин карыздар кредиторский Бүгүнкү задолженность. күндө 23 төлөй албай атасыздар. Туурабы ошондойбу? Жок, бул төлөндү да биз ошо декабрда карыз Бул январдын башында төлөнөт. Анан Бүгүнкү күнгө бул карыздарыңыздар экен да? Жок, жок, андай карыздар. 1 январь 24-кө карыз жабылды. Бул декабрь айындагы начислениядагы кредитордук карыз көрүнүп атат. Уже январда бул карыздардын баары жабылды. Анда ошо жазып коесуздар, ушинтип көрүнүп атат. Мына жабылды, анан кутулабыз деп. Рахмат. Кийин дагы бир могул жерде жогоруда мен бул негизи эле да, мына биздин жарандарыбыз көп ушу айтып келет. Негизинен баягы накопление деп коебуз, же биздин баягы соцфонддон акчаларыбыз топтолуп атат да, ар бир жарандык, Ушуну пенсияга чыккандан кийин анан бөлүнүп берилет да, туурабы? Бул Пенсияга чыккандан кийин берилеби? Бул мамлекеттик топтомо пенсиялык фондундагы каражаттар пенсияга чыккан учурда толугу менен төлөнүп берилет. Бирок ага чейин жанагы ипотеканын первоначальный взносун алса болот, ипотека боюнча кредитти жапканга алса болот, жана жүрөк операция болгон учурлар, боор, бөйрөк операция болгон учурларды алса болот. Рахмат. Кыска эле айтып койсоңуз, так мынау 63-кө чыкпай калса эмне болот топтом акчалары? Ар кандай да бир Алла билет да. Топтомо фондундагы акчалар мураскөрлөрү алса болот. Балдары келип алат ал акчаны. Ошону менде сунуш да, эгер мүмкүн ушундай жагдайларды карап, же болсо мыйзамга өзгөртүүлөр киргизесиз, же сунуш бересиздерби? Негизи эле ошол ар бир жараныбыз 63-кө чыгып, же болбосо пенсияга чыккандан кийин толук кандуу дейли 200 миң, дейли 5 миллион, 10 миллионго чейин топтолгондор болот дейм, ким кандай жумушта иштеп Ооба. Ошону бир алса болобу, бир эле алып Мамлекеттик иштеп алса болобу өзүнүн? Мисалы үчүн ол алгандан кийин, ошол куракка жеткенден кийин эки жака барып, мүмкүн эс алып келгиси келеттир. Ал эми сиздер пенсияга чыккандан кийин да бөлүнгөн гана акчаны бере аласыздар да, туурабы? бул пенсия бул өзүнчө мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна түшкөн каражаттар пенсияга чыккан учурда единовременно төлөнүп берилет.